Кыргыз өзү кыргыз тилинде сүйлөбөй башка тилде сүйлөп атса, өзүнүн эне тилинде жазбай өзгө тилде жазып атса, өзүнүн эне тилин дагы туура эмес тамтаңдатып колдонуп атса, аны уккан адамдын кыжыры келип атса, ит атайы тутулуп атса, анан өнүкпөйт да. Бул бир жагы. Эсенгул Ибраевдин ыры бар. Зоок үчүн келгеним жок бу жерге, соболум бар бере турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажо бар бир элде. Анан муну билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар, бирок билгин бирден гана тили бар. Түндө жаркып көрүнбөсө, жылдыз өлдү деп билем. Тирүүчүлүк сезилбесе, турмуш өлдү деп билем. Кыргыз тили сүйлөнбөсө, кыргыз өлдү деп билем деп атпайбы? Демек бүгүн биздин кыргыз тилибиз айыл жергесинде, элетте гана сүйлөнүп, борбордо, башкаларда, шаарда сүйлөнүлбөй, колдонулбой атат. Дагы бир акын Шайлыбек Дүйшөев айтып атат. Кайран тилим карайлап өсө албай тур, кара чырак жаккансып өчө албай тур. Алмамбетти Кытайдан алып келген тил ат башынын суусунан өтө албай тур. Ороп алып мыйзамды бүйлөөсүнө, орусчаны айлантып күндөшүнө, эне тилди коргоочу жигиттериң эки катын алганды үйрөтүүдө дейт. Бул эми комментарий бериштин кереги жок. Байдылда Сарнабаев айтып атат. Уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде. Уй койдон артта калдыкпы, улуттук тилди билүүдө дейт. Башкача айтканда, уй өзүнүн эне тилинде мөөрөп атабы, кой өзүнүн эне тилинде маарап атат, короз өзүнүн эне тилинде кыйкырып атат, эшек өзүнүн эне тилинде айкырып атат, эчки өзүнүн эне тилинде мекиренип атат, ит өзүнүн тилинде үрүп, мышык өзүнүн тилинде миолоп, сагызган өзүнүн тилинде шакылыктап, бүркүт өзүнүн тилинде шаңшып, торгой өзүнүн тилинде безеленип атат. Тилекке каршы биз кыргыздар адам болуп туруп, өзүбүздүн эне тилибизде сүйлөп жатабызбы? Жок. Уялабыз сүйлөгөндөн. Бул биринчиден ар намыстын жоктугу, мекенчилдик сезимдин какшып калгандыгы, оомо, күн карама, белимче экендигибиз. 5 кыргыз турса, бир орус келип калса, 5өө жапа тырмак орусча сүйлөйт. Бир түрк келсе, түркчө сүйлөйт. Англис келсе, англисче сүйлөйт. Бул эмненин белгиси? Бул өзүнүн тилине күйбөгөндүгү, кайдыгерлиги, өзүн өзү сыйлабагандыгы. Мен ушинтип айтат элем.